Бүгүнкү күнү коомубузда бел умурткасы кыйшайып, сколиоз оорусу менен ооруган жаш мекендештерибиз көбөйүүдө. Биздин Кайрымдуу Бол коомдук кайрымдуулук фонду бул жолу Талас жергесине барып, бизге кайрылган 18 жаштагы Сезим Насирдин кызынын ден соолугунан кабар алып келдик. Сезим мекендеш бул сколиоз менен ооруп калганын 3-класска барганында билишкен. Ошол күндөн бери көрүнбөгөн доктору, барбаган ооруканасы калбады. Акыры операция кылдыруу керек болуп, мынтип кайрымдуу элге кайрылып жаткан кези. Biz 3-4 классынан билдим го дейм. 3-4 классынан билдим. Кыйшайгансып турду да, аркасынан карасамчы. Анан эмеге алып бардым, корктум. Коркуп кетип эле өстүм семейный врачка алып бардым. Ал семейный врач сколиоздун башталышы деп айтты ошондо. Эмне кылсак болот, буга кандай лечение алыш керек, эмне кылыш керек десек, массажга алып барасыңар деди. Массаж менен жакшы болуп кетиши мүмкүн деп. Анан массаждарга алып барып жүрдүк, частный массаждарга алып бардык. Мындай табыптарга алып бардык, дагылар сүйкөп массаж жасаш. Ушундай эмени коюшатты. Түз жүрсүн деп. Кардон катуу бир нерсе коюп, анан жоолук менен таңып бератты да. 10 күн деп массаж алып жүрдүк. Зарядкаларды жасасын деди, ошол жасап жүрдүк. Анан кийин ошо менен ошондой 5-класска чейин ошентип жүрдүк. Анан 5-класста жолдошум Жумабековго алып барып көрсөттү эле, операция жасаш керек, $8,000 болот деди. Анан бирок мунуку азыр жасаган менен деле эме болбойт, кайра эле өсүп, жасаган эмеси насадка бериши мүмкүн, эч кандай деле эме болбойт. Азыр лучше зарядка жасап тургула деп койду да. Ошо менен зарядка жасап жүрдү, жанагындай чоң топтор менен гимнастикаларды жасап жүрдү. Улам өскөн сайын улам кыйшай берди да. Улам баягы көпкө басса күйгөт. Улам ушу ден соолугу начарлай берди. Улам бөрөгүм ооруйт дейт. Берим ооруйт, терим ооруйт. Улам бою өскөн сайын сөөк өсүп, кыйшайып, бир ички органдарына эме берет экен да. Кысып, өпкөсүн кысып, жүрөгүн кысып, күйгүп. Макин аркасы. Аркасы мынау кабырга мындай түз болбой, уже бияк кабыргасы, бияк өпкөсүн, жүрөктөрүн уже бияк капшырып бүктөп атат да, бул акшын. Ушагы, мынакей ушагы өпкөсүн, жүрөгүн, биягынан бөйрөктөрүн кысып атат. Көпкө отурса, азыр бул мед колледжде окуйт да, көпкө отурса белим ооруп кетет дейт, уюп. Көпкө да отура албайт да. Бели ооруп, уюп кетет, бөйрөктөрү ооруп кетет. Биягы да уже биягына кыйшайып, могу жагы уже эмелерине, жамбаш сөөктөрү да кысат да. Ички органдарын, боорун кысып атат. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу кыргызстандыктар. Сиздерден суранып кетери, менин кызым Сезим быйыл 18-ге чыкты. Ошол кайдыгер болбой, кайдыгер карабаган адамдар болсо, ошол кызыма жардам сурайт элем. Ошол өзүнүн келечегин түзүп алса, жакшылап дарыланып алса, анан келечегин түзүп алса деген үмүттөр. Кызым жаш. Кудай буйрса, ушул элимдин аркасы менен, элимдин ак көңүлдүүлүгүнүн аркасы менен ошол элиме жардам болуп калса, кызыма эртерээк операция жасатып калса, кызым эртерээк айыгып эл катарына кошулса деген эле үмүт. Сезим Насирдин кызы азыр 18 жаш куракта. Алгач бул аты жаман оору менен ооруп калганын билгенде, барбаган ооруканаларга калган эмес. Чоңойгон сайын сөөк кыйшыгы өзүп, азыр бул абалга келди. Мынтип бел умурткасы кыйшайган сайын басууда, дем алууда кыйналып келерин айтып берди. Бул билген апам айткандай эле 3-4 классымда билдим, бирок ал убакта кичинекей болуп, көп маани бербей ойноп жүрүп
мындай сезилген жок. Анан кышайып баштаган 5-класс бүтүп 6-класска көчүп атканда ошол убакта билине баштады. Анда деле көп маани берген эмесмин, бирок 8-9-класста ушинтип ооруп баштаганда анан түшүнө баштадым да. Өзүмдөн эмне кандай оору, эмнени оорутат деп телефондон көрүп көп нерсени билдим ошондо. Эртең менен туруп жатканда да кыйнагам да. Бир орунда жата албайм. Нары оодарылып, бери оодарылып. Түн менен эме болот да, кыймыл болот да мендечи. Эртең менен туруп окууга барганда мынтип жайдан басып барып этажкадан чыкканда дагы, тепкичтен чыкканда дагы кыйнагам. Анан эс алып чыгып окууга кирип 1,5 саат болот бир пара бүткөнчө кыйналып кетем. Уруксат сурап сыртка чыгып келип сабак окуп отурам. Кыргыз элин баарыбыздардан жардам сурайм. Мен дагы эл катары элдей болуп, түз болуп, эл кийген кийимди кийип жүргүм келет. Ата-энем колунан келгенин кылып атат. Колунан ошол акчаны чогултуу колунан келбейт. Ошон үчүн сиздерге кайрылып атам. Колуңуздардан келген жардамыңыздарды берем деген. Талас облусунун Кара Ой айылынын эли мынтип сезимдин ооруп калганын көрүп, кайдыгер Карабай акчалай жардамдарын берүүдө. Ошону менен бирге айыл аймагынын депутаттардагы колдорунан келген жардамын берип келишет. Бул сиңдим жөнүндө маалыматыбыз бар. Айлык бюджеттен биз колдон келген жардамдарды берип атабыз. Ушул ооруган акчага муктаж болгон элдерге жакшы эле жардам берип атабыз. Өзүбүздүн бир токтомубуз бар. Ошол муктаж болгон элдерге бере турган какой-то сумманы бул сезимге дагы айлык кеңештин депутаттарынын колдоосу менен 300 000 сом акча бөлүштүрүп бергенбиз. Жардамга дагы ошол айылдан дагы элдер буйруган колдорунан келген жардамдарын беришти. Буюрса сезимге Алла шипасын берсин, айыгып кетсин. Аз да болсо биздин жардамыбыздын өзүрүн көрсүн. Ошол айыгып кетүүсүнө биз баарыбыз тилектешпиз. Айылыбыз менен депутаттардын корпустук атынан дагы ошол каалайт элек, айыгып кетсин. Бүгүнкү күндөн пайдаланып, айыл элине, урматтуу айыл элинин тургундары, сиздерге кайрылып кетет элем. Бул сезим тууганыбыздын эмделүүгө каражаты бир аз жетишпей туруптур. Эгер каражаты жетишсе, жардам берген спонсорлор бар экен. Индияга барып дайланып келүүнүн астында турат. Ошого бир аз колуңуздан келген жардамды аябай дагы мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо жардам берип коюңуздарды сурап элек. Өзүңүздөрдүн жардамыңыздарды бериңиздер. Алдын ала рахмат айтып кетейин. Бизде мындай бар экен го, канчалык соопчулук кылсаң 10 эселеп өзүңө кайтат экен. Бул айыгып кетсе баарыбыздын, мен өзүмдүн ишине мисалы үчүн бирөөгө жардамым тийсе аябай өзүмдү бактылуу сезем да. Элди да ошондой ойлойм. Эл кайдыгер карабайт болуш керек деп ишенем. Эл катары түз басып, бел умурткасын түздөткүсү келген сезим мекендешке сизден кайдыгер карабаган кыргыз жарандарын жардамы керек. Мындай кыйынчылык күн биздин башка келбейт деп эч кимибиз кепилдик бере албайбыз. Андыктан урматтуу мекендештер, кайдыгер Карабай сезимге өз колдообузду көрсөтөлү.